Акыркы жылда болгон саясий окуялардын аркасынан мен саясатчымын же укук коргоочу экспертмин дегендердин позициясы коомчулукка даана байкалды. Айрым саясатчылар оппозицияда жүрүп, эл көзүнө ачайкырык салып, кийин шайлоо жакындаганда бийликтин талапкерин колдоп чыгышты. Ушул Атамбаев көрсөткөн кандидатураны колдоп атам, анткени 13 талапкердин ичинен анан Сооронбай Шариповичтер татыктуусун көрө албай атат делегация. Эгерде ал кишилер татыктуу bir güçlü lider olsa, men ошону колдойт элем машина. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев камакка алынганда миңден ашуун эл дүрбөдү. Кыргызстанда башы көрүнгөн саясатчылардын көпчүлүгү Текебаев мыйзамсыз камалып, саясий куугунтук болгондугун айтышты. Митингчилердин сап башында Турсунбек Акын туруп, Атамбаевдин саясатына тикелей каршы чыкты. Бирок урматтуу Алмаз Шашенов, сиз деген Кыргызстандын президентисиз. Бирок ошол президенттиктен катуу кетпеңиз. Ошо президенттен качып кетериңизге мен айтып атам алдыла. Ушул президенттик срока жетпей калам, мен корком. Анан Турсунбек Акынга келип, укугумду коргоп берди айтып көрбөйм да, анда коргой албай калам. Өмүкөмдү азыр куугунтуктаган болбойт. Кудайды кара. Ушул Өмүкөм, Өмүрбек Текебаев, Каптагаев, Роза Тумбаева ушул биригип келип сага бийликти өткөрүп берген. Атамбаев бийликтен кетип, ордуна Сооронбай Жээнбеков келди. Бирок Кыргызстанда саясий кырдаал өзгөргөн жок. Оппозициячыл депутаттарга куугунтук кыланып, укук коргоо органдары дагы деле мыйзамсыз иштерин улантып келүүдө. Бул тууралуу эл аралык эксперттер, көптөгөн юристтер, саясатчылар айтып жүрүшөт. А бирок Турсунбек Акын мурдагы айткан сөзүнө өзү каршы чыгып, ата мекенчи депутаттарга саясий куугунтук жок деген оюн Азаттыкка билдирди. Ооба, бул жерде саясий куугунтук жок, болгону саясат бар. Бул адамдар маалында ар кандай кызматта иштеп жүргөндө таза болушу керек эле. Мен мактанбайм, бирок омбудсмен болуп 5 жыл иштеп, мыйзамсыз ишке жол берген эмесмин. Бул жерде ата мекендин депутаттарын алсыратуу боюнча бийликтин саясаты деле жок. Анткени бийликтин фракциясы ансыз деле көпчүлүктү түзөт. Ата мекендин 8ге чукул эле депутаттары калды. Алар чечим кабыл алууда эч нерсени деле чечпейт. КСДП фракциясынын депутаттары акыйкатчы Кубат Оторбаевдин мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү маселесин көтөрүп чыгышты. Дал ушул учурдан пайдаланып Турсунбек Акындын акыйкатчы болоюн деген дымагы барбы деген ой өзүнөн өзү жаралат. Анткени бийликти мактап жактагандар кызматка келип, сындагандар камакта жатканы айтпаса деле айкын. Акыркы бул жылда 1-2 жылдын ичинде бетин сыйрып коюшу эле аксакал баштар менен ар кандай жолун таап, бийликти мактап, жандап, ошого жетишип алуу жагына өтө эле көп киришип кеттик да. Мен көп илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атам. Мисалы үчүн, тилекке каршы биздин Кыргызстан ушул жагынан ушу башында эле башталган ушу Акаевдин заманында эле. Бирок анда мынчалык деңгээлде эмес болчу. Бакиевдин заманында өрчүдү. Азыр мен ушунун апогейине жетти деп айтам да. Турсунбек Акын акыйкатчы кызматын аткарып жүргөндө парламент аны мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү демилгесин көтөрүп чыккан. Ошондо акыйкатчы Айбир намыс бийик тураарын айтып, ал тургай ачкачылык жарыялаган. Эми мынтип Турсунбек Акындын пайгамбар жашына келгенде өз позициясына өзү каршы чыгып, оюн 180 градуска буруп алганына көпчүлүк түшүнө албай жаткан чак.